Тилекке каршы карыз алгандар абдан көп. 600 миңге чейин адамдар ушул карыз алып жүргөн учурлар болгонда жылына. 12-жылдары үйлөрүн алдырып коюп, өзлөрүн өртөйбүз деп айлап жогорку кеңештин алдында жашап жүргөн учурлар болгон. Баткенден, Нокаттан, Көлдөн, башка жактардан келип, ошондо биз чыткорлук чектөө жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алганбыз да. Мен азыр сиздерден башка карыз алып жүргөн биздин граждандарга бизде сүткорлукту чектөө жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзам боюнча Кыргызстанда эч ким банк, микрокредиттик организация, залог же башка физикалык адамдар же юридикалык жактар чектен мыйзам аныктаган чектен ашкан процент менен акча бергенге мындай тыюу салынган. Чек коюлган. Бүгүн ал чек 31%. Бүгүн жыл сайын өзгөрүп турат. Быйыл 31%. 31% бир жылга 31%тен ашык карыз бергенге эч кимдин укугу жок. Мен официалдуу түрдө кайрылам. Урматтуу туугандар, эгер сиздер кимдер бирөөдөн карыз алсаңыз, ал жылына 31%тен ашык үстөк төлөп бер десе, төлөбөңүз. Анткени мыйзам, мамлекет сиз тарапта. Төлөбөңүз. Мен УКМКнын жетекчиси Ташиевке, генералдык прокурор Зулушевка кайрылат элем да. Ошол сотторду текшериш керек. Эмне үчүн алар мыйзамга каршы олигархтардын кызыкчылыгына чечим чыгарып берет. Мынакей ошол 6-статьяда жазылып турат. Сот ушул мыйзамдын негизинде чечим кабыл алат. Бул мыйзамда жана чек коюлган. Ошол чектен ашып кетсе, сот ошол чектен төмөнкү чечим чыгарып берет. Үстүнөн ашырбайт. Штраф пениясын кошуп 600%ке чейин жылына чыгарыптыр. Мына ушул статьянын 6-статьясынын 4-пунктунда штраф менен пения жалпы сумманын 20%тен ашпайт деп турат. Эгер адам төлөй албай калат да, андан штраф пения деп 1000% чыгарганы болбойт, 20% менен чектеп коет. Эгер бере албай күйүп кеткен болсоңуз, процентин кошкондо бир жылда, пения менен штрафын кошкондо 51%тен ашык сиздерден эч ким талап кыла албайт. Ушул мыйзамда жазылган. Ошон үчүн мен сиздер аркылуу карыз алып аткан биздин граждандарга кайрылам. 31%тен ашык төлө десе төлөбө. Договорду жазылса да төлөбө. Штраф, пения дегендерди үстүнө кошуп 100-200 1000%ке чейин көтөрүп атыптыр. Эгер кечигип калсаңар, анысын да төлөбө керек. 20%тен ашпаш керек алда. Ошондуктан мен бүгүн дагы бир жолу УКМКнын төрагасы Ташиевке, генералдык прокурор Зулушевка кайрылап, ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгүлө, мыйзам турса дагы бай адамдын кызыкчылыгын көздөп чечим чыгарган сотторду териштиргиле. Сотторго кайрылам. Урматтуу соттор, ушул закон бар экенин унутпагыла. Бул жерде айтып атат, мамлекет пределдик чектик гана процентти тааныйт, андан ашкан мамлекет тааныбайт. Сот ошол рамкада гана, ошол чекте гана чечим чыгарып бериш керек. Карапайым адамды, карыз алган адамдын кызыкчылыгын коргош керек деп мынакей жазылып турат.